بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Бисмилlah. Адам баласынын уяттуу жерлери менен жиндердин көздөрүнүн ортосуна тосмо болот. Али ибн Абу Талиб радияллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Саттру ма байна а'юнил джинни ва аурати бани Адам, иза дахала ахадухумул халаа ай якула бисмилlah." Адам баласынын уяттуу жерлери менен жиндердин көздөрүнүн ортосуна тосмо боло турган нерсе бул ажатканага кирген адам бисмиллах деп айтуусу. Абу Дауд. Хадистен алына турган сабактар: биринчи, мусулман адам эгер кийимдерин чечүүнү кааласа же жуунууну баштаса, анда ал бисмиллах деп Аллахтын атын атап зикир кылуусу керек. Экинчи, ажатканага киргенде Ар-Рахманир Рахим деп бисмиллахка коша айтуусу шарт эмес. Муну шарият көргүзгөн эмес. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыскартып эле бисмиллах деп айтуусу керек. Үчүнчү, жиндердин бар экендигине дагы бир рет далил. Жиндердин да адамдар сыяктуу көздөрү бар экендиги хадисте билинди. Ошондой эле жиндер бизди көздөрү менен көрө алышат, бирок биз жиндерди көздөрүбүз менен көрө албайбыз. Төртүнчү, шариятыбыз абийирликке чакырат. Уяттуу жерлерди ачып жүрүүгө катуу тыюу салат. Шарият термини менен айтканда, балагатка жеткен ар бир мусулман эркек жана аял милдеттүү түрдө шарият белгилеп берген кийимдерди кийүүсү зарыл. Уяттуу жерлерин ачып жүрүү аларга арам кылынган. Бул өкүмдөр мен ыймандуумун деген мусулмандар үчүн. Бешинчи, пайгамбарыбыз шайтанды үммөттөрүнүн алыс болуусун абдан каалаган. Ошондуктан жин шайтандардын көздөрү менен адамдардын уяттуу жерлерине тосмо боло турган зикирди үйрөттү. Ал бисмиллах деп айтуу. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Баарыбызга туура түшүнүк берсин. Аллах Таала бизди ар дайым акыйкат сөздөрдү уга турган жана уккан нерселерди иш жүзүндө аткара турган пенделеринен кылсын. Бул дүйнөдө да, ахиретте да бактылуу кылсын. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.